Кыргызстанда 2 миллионго жакын өспүрүм балдар жашайт. Бул өлкөдөгү адамдардын санынын 37%. Анын ичинен 43% жакырчылыкта жашашат. Бул орто эсеп менен 900 000 бала. Мамлекет бардык жарандарды жумуш менен камсыз кыла албайт, же болбосо жогорку айлык төлөп бере албайт. Ушул себептен 1 миллиондон ашык кыргызстандык ишке жарамдуу жарандар чет өлкөдө баш калкалап келүүдө. Мигранттардын балдары жетишээрлик кароодон калып калышты. Алар 11%ды түзөт. Кыргызстан боюнча мектеп жашына чейинки 800 000 бала болсо, анын 24% гана балдар бакчасына барууда. Кыргызстандагы балдардын 75% мектепке чейинки окууга бара алышпайт. 6% мектеп жашындагы балдар мектепке барышпайт. Кыргызстандын калкынын саны жыл сайын 100 000 кишиге көбөйүүдө. Балдарга бүгүн инвестиция кылуу, өлкөнүн келечегин куруу.